Алжирлик мушкер трансгендер экени калп. Олимпиада оюндарында алжирлик мушкер Иман Хелифтин айланасында чуу жаралды. Ал италиялык спортчу Анжела Карнини жеңгенден кийин көпчүлүк аны трансгендер экен деп билдирүү жазышкан. Поликлиника медиасы талашка түшкөн бул окуяны тактап көрдү. 2023-жылы эл аралык бокс ассоциациясынын X хромосомалары бар мушкерлерди аялдар арасындагы мелдештерге жол бербөө чечимин кабыл алган. Анда Хелиф ал тесттен өтө алган эмес. Бирок ошол жылдын 25-мартында кабыл алган чечимди ассоциациянын директорлор кеңеши ратификациялаган. Эл аралык олимпиада кеңешинин билдирүүсүндө Парижде өтүп жаткан олимпиада оюндарында катышкан спортчу айым тууралуу жаңылыштык маалыматты биз отчеттон көрдүк. Ал көп жылдар бою аялдар категориясында, анын ичинде Токио олимпиадасында эл аралык бокс ассоциациясынын бокс боюнча эл аралык мелдештерине катышып келген. Иман Хелиф IBAнын капыстан жана өзүм билемдик кабыл алган чечиминин курмандыгы болгон деди. Ал эми эл аралык олимпиада комитетинин өкүлү Марк Адамс Иман Хелифти эркек экендигин жокко чыгарып, алжирдик мушкер аял болуп төрөлүп, каттоодо аял болгон. Бул трансгендердик окуя эмес деп билдирди. Мушкердин атасы Амар Хелиф кызынын айланасында болуп жаткан талаш тартыш кызынын олимпиадада медаль алуусуна бөгөт коюу үчүн жасалган айыл экендигин айтып чыккан. Спортчунун 1999-жылдын 2-майындагы расмий документин көрсөтүп, анда Иман кыз болуп төрөлгөндүгүн билдирген. Андан сырткары мушкердин үй бүлөсү менен түшкөн бала чагындагы сүрөттөрүн дагы көрсөткөн. Бардык сүрөттөрдө ал кыз экендигин көрүүгө болот. Жыйынтыктап айтканда, Иман Хелифти трансгендер деген маалыматтар чындыкка дал келбейт.